Ассаламу алейкум достар. Жакынкы күндөрү кызыктуу футбол болбогондуктан толук видео жасоого мүмкүн болгон жок. А бирок кече сыйлык тапшыруу азем болуп өттү. Анда адатынча FIFA жылдын мыктыларын тандап чыкты. Бул аземдин негизги сыйлыгын Винисиуска берип, бир аз да болсо алтын топтун таарынын кетирүү сыңарында иш аракети менен атайын карагандай эле болду. Албетте, бул тамаша, бирок сырттан карасак дал ошондой көрүнүшкө күбө болобуз. Анда мен кечээки аземдин мыктыларын айта берейин. FIFA тарабынан жылдын мыктыларын аныктоо аземи кече Катарда болуп өттү. Анда аялдар арасында жылдын мыкты футболчусу деп Барселона клубунун Бонмати аттуу аял футболчусу аныкталды. Ананда жылдын мыкты машыктоочусу деп Реалдын Карло Анчелотти атасы. Ошондой эле жылдын мыкты кооз голу аргентиналык жаш футболчу Алехандро Гарначага таандык болду. Албетте, бул гол Эвертон дарбазасынан орун алып, көптөгөн күйөрмандардын моокумун кандыра алган эле. Эми мынтип сыйлыгын алып отурган чагы. А эң негизги сыйлык тагыраагы жылдын эң мыкты эркек футболчусу деп кече жакында алтын топ албай калган бразилиялык Винисиус Juniorго тапшырылды. Эң шоушуу жаңылык ошондо орун алды. Анткени биринчиден бул аземге Реалдын эч ким келбей калбасын деп FIFA сыйлык тапшырууну атайын Катарда өткөздү. Анткени билесиздер, алтын топту ташуу аземине да Реалдын клубунан бир да өкүл келген эмес. А бул жолукусунда силер келбесиңер биз алып беребиз дегендей Катарга учуп киргендей көз ирим калтырды FIFA. Кыскасы, алтын топту Родриге берип, Винисиусту бул жылы The Best сыйлыгы менен сооротуп коюшту. Ананда Винисиус өз Instagram баракчасына бүгүн көптөгөн кумирлери бул трофейди көтөргөн жигитке билдирүү калтырайын. Сенин убактың келди. Же жакшыраагы, менин убактым келди. Ооба, мен бул сыйлыкты жеңип дүйнөнүн мыкты футболчусу аталдым деп билдирет Винисиус Junior. Баса, жылдын эң мыкты 11 оюнчусу деп табылган оюнчулар төмөнкүлөр. Дарбазачы Эмилиано Мартинес, коргоочулар Дани Карвахаль, Антонио Рудигер, Рубен Диас жана Вильям Салиба. Ананда алтын топ ээси Родри жана Реалдын 2 оюнчусу Тони Кросс жана Джуд Беллингем. Ал эми чабуулда Винисиус Junior, Ламин Ямал жана ошондой эле Манчестер Сити оюнчусу Эрлинг Халанд табылды. Ал эми Реал Мадрид Катарга сиздерге да белгилүү болгондой материктер аралык FIFA кубогу үчүн финалдык беттеште Мексиканын Пачука клубу менен ойун алып барат. Кандай ойлойсуз? Реал бул кубокту ута алабы? Оюңуздарды комменттерден күтүп каламын. Ананда бүгүн кызыктуу беттештер кайра старталат. Андыктан бизден алыстабай, катталып, биз менен биргеликте болуңуздар.